Мойнуна дөңгөлөк илинип мазакталган аял күйөөсүн кечирип тосмарыз жазды. Буга чейин социалдык тармакта аялынын мойнуна дөңгөлөктөрдү илип, үстүнөн суу куюп, уруп жаткан эркектин видеосу тараган. Ал киши кармалып райондук соттун чечими менен 15 суткага камакка алынган. Күйөөсү мойнуна дөңгөлөк байлап мазактаган аял аны кечиргенин айтып, тосмарыз жазып берди. Бул тууралуу Жалал Абад облустук милициянын маалымат катчысы Нурден Жантаев билдирди. Жабырлануучу аялдын арыз жазганына карабай тергөө иштери уланууда. Иш тергелип бүткөн соң сотко өткөрүлөт. Чектүү Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайында, деди Жантаев. Эскерте кетсек, буга чейин социалдык тармакта аялынын мойнуна дөңгөлөктөрдү илип, үстүнөн суу куюп, уруп жаткан эркектин видеосу тараган. Жабыркаган келиндин жазган арызынын негизинде ал киши кармалып, райондук соттун чечими менен 15 суткага камакка алынган. Ага Жоруктар кодексинин 75-беренеси үй бүлөдөгү зомбулук боюнча кылмыш иши козголгон. Окуя 8-июнь күнү саат 11:00 чамасында Сузак районундагы айылдардын биринде болгон. Камакка алынган кишинин 52 экени айтылды. Булак Спутник KG. Бишкекте Ак үйдүн алдында митинг өттү. Нааразычылык акциясына 10го жетпеген киши чогулду. Алардын дагы жерине барган милиция менен журналисттердин саны ашып кетти. Жогорку кеңештин имаратынын алдында үй бүлөлүк зомбулукка каршы жана Кыргызстандагы аялдардын укугун коргоо боюнча акция өттү. Митингге чакыргандар мындан тышкары милициянын өзүн билемдигине нааразычылыгын билдирип, сот реформасын талап кылууда. Саныбыз 10го жеткен жок. Бул жалгыз пикетчилердин акциясы. Көп киши чогулбагандан кийин мамлекеттик органдарга маалымат бербей эле коюуга укугубуз бар. Келерибиз менен эле милиция колдогу кагаздарыбызды ала баштады. Анда зомбулукка чакырган маалыматтар болгон эмес, деди митингчилердин бири. Нааразычылык акциясына 10го жетпеген киши чогулду. Алардын дагы милиция менен журналисттердин саны ашып кетти. Эскерте кетсек, буга чейин социалдык тармактарда аялынын мойнуна дөңгөлөктү илип, үстүнөн суу куюп, уруп жаткан эркектин видеосу тараган. Кызыгы, аялына күч колдонуп жаткан эркек окуяны башка адамга видеого тарттырган. Ал коомчулукта бир топ чуу жараткан эле. Кийин жабырлануучунун арызынын негизинде күйөөсү 15 суткага камакка алынган. Көп өтпөй аялы милицияга тосмарыз менен кайрылды. Булак Спутник KG. Милиционерлердин кошумча акысы эмне болот? Финансы министрлигинин жообу. Буга чейин интернетте Бишкектеги милиционерлер өзгөчө абал учурунда берилген акчалар төлөнбөгөнүгүнө нааразы болду деген маалымат тараган. Жакынкы арада өкмөт милиция кызматкерлерине төлөнүүчү компенсациялар боюнча чечим кабыл алат. Бул туурасында маалымат жыйынында финансы министринин орун басары Борбордук казыналыктын директору Марлен Амандыков билдирди. Брифингде модератор медицина жана милиция кызматкерлеринин пандемия учурундагы айлыгын кармап калуу болбойбу деген суроо узаткан. Медиктер менен милиционерлердин айлыгы кармалбайт, алар төлөнгөн. Ал эми коронавирус менен ооругандарды дарылоого катышып иштеген медициналык кызматкерлерине март, апрель жана май айлары үчүн каражат бөлүнүп берилди, деди Амандыков. Анын билдиргенине караганда, калган 7 айга берилүүчү компенсация акча табуу маселеси турат. Бул үчүн 700 миллион сомго чукул каражат керек. Казыналыктын башчысы акча табылып жана учурунда төлөнүп берилет деп ойлой турганын айтты. Күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери боюнча учурда эсеп чок такталып, жакынкы арада өкмөт бул акчаны төлөп берүү боюнча чечим кабыл алат. Акча берилет деп кошумчалады ал. Буга чейинки интернетте Бишкектеги милиционерлер өзгөчө абал учурунда берилүүчү акчалардын төлөнбөгөндүгүнө нааразы болушууда деген сөздөр айтылган. 4 райондун участкалык милиционерлери ишке чыкпай коюу ниетинде деген маалымат тарап, бирок шаардык ички ишер башкармалыгы аны четке каккан. Булак Спутник KG. Жыштык сатуудагы коррупциялык иш Алатовнун негиздөөчүсү кармалды. Бишкекте Алатов ЖЖКсынын негиздөөчүсү кармалды. 2020-жылдын май айында 1-май райондук тергөө соту Артур Халдаровду 12-июлга чейин номер 1-тергөө абагына киргизген. Компаниянын негиздөөчүсү радио жыштыкты мыйзамсыз сатуудагы кылмыш ишинин алкагында аскер прокуратурасы тарабынан кармалган. Ал коррупция беренеси боюнча шектелүүдө. Буга чейин белгилүү болгондой, жыштык сатуудагы коррупциялык иштерге байланыштуу кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жатат. Кылмышка шектүү катары байланыш боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы директору Наталья Черногубова 12-майда камакка алынган. Ага уюк байланыш операторлорунун биринчи жыштыкты мыйзамсыз кайра каттаган деген айып коюлган. Булак Элдик медиа.